Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүн экинчи учурга киришебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосундагы 6 учур деген китебинде бүгүн экинчи учуруна киришебиз. Биз биринчи учурда айтып кеттик, туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келгенде Меккедеги арабтар мындай айтканда ошолдун арасында капырлар бар, Аллага шерик кошкон мушриктер бар. Ошол жерде дагы ошо садака берилип, кайрымдуулук иштер жасалып, ажылык кылынып, умра кылынып, Ибрахим алейхиссаламдын дининен калган ибадат жакшы иштер аткарылып турган. Бирок ошондой болсо дагы ал жерде деле бузук иштер аткарылган. Ошол эле жыныстык катнашка баруу, зына деп коет, урлук жасоо, бири-бирине зулумдук кылуу, байлар кедейлердин акчасын тартып алуу, ушуга окшогон жаман иштер деле уланып турган. Алар Алла Тааламдын жалгыздыгына ишенген, Алла Таалам өлтүрөт, дирилтет, жаратат, Аллага кайтып барабыз, жакшылык жамандык Алладан гана болот деп ишенген алар деле. Аллах бар деген. Керек болсо жанагындай деңиздерде кайыктардын үстүндө толкун катуу болуп деңизде калып калганда түзмө-түз жалгыз Алланын өзүнөн суранып, анан деңизден чыгып кеткенде, жеңилдикке келгенде баягындай буттары болгон, бутпарастар деп коет. Ушу буттарга сыйынып, алар түрлүү түркүн болгон, бири пайгамбарлар деп атаса, бири периштелер деп, бири жакшы адамдар деп, бири талдарга, таштарга, түрлүү түркүн сыйынуучу эстеликтери ошондой болгон. Болгону аларды ортомчу кылышкан. Мына ушундай абалда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыгып адамдарды чакырган. Бул кылган жолуңар, Кудайга сыйынып аткан жолуңар туура эмес. Аллахка эч нерсени теңебегиле, Кудайга эч нерсени шерик кошпогула. Кудай Таалам бул нерсеге ыраазы эмес. Бул Алла Тааламдын жолу эмес деп, аларды жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынууга чакырып, жана Аллахтан башкага сыйынууну, ошону теңөөнү бүттүгүн кайтарып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйган. Пайгамбардын чакырыгы ушул болгон. Кээ бир адамдар адашып, пайгамбар келгенде ушул арабтар Кудай жок деген, пайгамбар Кудайдын бардыгына чакырган деп туура эмес түшүнүшөт. Жок, алар Кудайды бар экенин билишкен. Пайгамбар Кудай бар деп келген эмес, ал сөз аларга жаңылык болгон эмес. Ошондой арабтардын арасында жакшы ибадат иштери болсо дагы, бирок эң биринчи чакырыкты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп чакырды. Ошончолук ал жерде бузук иштер көп болсо дагы, аябай көп. Бузук иштердин түрлөрү көп. Адамдын канын төгүү айттык, жогоруда. Ошол сыяктуу ушуга окшогон нерселер болсо дагы, алардан баштабастан биринчи мунугу сыйынып аткан жолуңардагы Кудайга шерик кошуп атканыңар таштагыла. Бул деген ширк болот. Алла Таала муну кечирбейт. Бул туура эмес деп ошодон биринчи чакырды. Анан биз ушул кече биринчи учурда түшүндүк. Бүт жамандыктардын башына эч бир нерсени алдына койбогон чоң жамандык бул Алла Тааламды башка бир махлукаттарга теңөө экен. Муну арабтарча ширк деп коет экен. Бул кечирилгис күнөө экен. Мындай ширкке түшкөн адам бейишке кирбейт экен. Тозокко кирүү ага милдет болот экен. Аллахтын кары түшөт экен, амалы кабыл болбойт экен. Мына ушундай эч бир адамдын акылына келбеген чоң күнөө иштерди салышса да бир да күнөөсү буга жетпейт экен. Өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр туугандар. Жөнөкөй эле жашоодо эле бир мисал. Бир адам өзү ата-энесин сыйлабаса, ата-энесин таштап койсо, ошону ким сыйлайт? Ким аны барктайт? Анан башкаларга жакшы сөз сүйлөсө айтат да, сен өзүң биринчи 9 ай курсакта багып чоңойткон сени караган энеңди сыйлай албайсың, карлар үйүнө таштабай. Атаңды сыйлай албайсыңбы? Мына ошондой аны эч ким барктабай сыйлабайт, аны бардыгы жаман көрөт. Өзүнүн энесин сыйлабаган бул башканы сыйламак беле деп. Элестетип көрүңүздөр, жашоодо эле жөнөкөй мисал. Анан кантип Аллах Таалам ыраазы болот? Аллах Таалам сени жаратса, сага рызкы берсе, бүт нерсени баа жеткиз, сан жеткиз, жакшылыгын санайм десең неаматтарын жеткиз. Сени жаратып бул дүйнөгө алып келсе, анан жаратканыңа сыйынбай, ошого кайрылбай, башка эле нерселерге көз мончок, таш, күн, ай, от, суу, жер деп башка эле нерселерден коркуп, башка эле нерселерден үмүт кылсаң, ушул нерседен Алла Таалам ыраазы болобу сенден? Анан кээ бирлер түшүнбөй эле, кечке эле ширктей берет экен, булар ширктей берет экен деп. Жок туугандар, ширк деген бул Алла Тааламдын акысын талкалоо деген сөз. Алла Тааламдын акысын тебелөө деген сөз. Эң биринчи ошол коркунучтардын коркунучу, күнөөлөрдүн башатында турган чоң нерсе бул ширк. Кудайды тааныбагандан кийин, Кудайдын акысын тебелегенден башка нерселерди айтпай эле коелу. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул нерседен баштаган. Бул өтө коркунучтуу нерсе.
Алланын акысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 13 жыл бою болду. Мадинада 10 жыл болду. 13 жыл бою, мынакей ойлоп көрсөңүздөр, 13 жыл. Акыркы жылы Мадинага кетерде гана намаздын парыз болду. Мындай чыкканда 12 жылдай, кээ бир риwаяттарда 11 жыл дейт, кээде 12 жыл дейт. Айтор 10 жылдай, 10 жылдын аралыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазга, орозого, зекетке, кайрымдуулукка, ушундай жакшы иштерди чакырган жок. Ал белгилүү болгон. Ал нерсеге басым кылган жок. Намаздын парыздыгы ошол жана Исра Мираж деп чыкканда ошол жактан алып келди Алла Таала жети кабат асмандан. Ага чейин пайгамбардын чакырдыгын бардыгы ла илаха иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок. Татыктуу зат эч ким жок. Мо буттар, силердин сыйынып аткан мо айкелдер, таштар, күндөр, суулар, дарактар бири да болбойт. Силер Аллахтын акысын тебелеп атасыңар, Аллахтын акысын бербей атасыңар деп ушул негизинде Меккенин арабтар мушриктер менен күрөш болду туугандар. Алар бул нерсеге ыраазы болбой, акырын эмне болду? Канча деген пайгамбардын жан жөкөлөрү болгон сахабаларды өлтүрдү, аялдарын өлтүрдү, камады. Максат эмне эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден бийлик сурадыбы, же байлык сурадыбы? Эч нерсе сураган жок. Болгону эле силер Кудайдын өзүнө сыйынгыла, жалгыз өзүнө гана сыйынгыла. Андан башка эч нерсеге сыйынбагыла деп ушул чакырыгы менен Аллага кайткыла деген сөзү ал мушриктерге жаккан жок. Мына ошондой абал болду туугандар. Бүгүн экинчи учурга киришебиз. Жакшылап түшүнүп алайлы туугандар. Себеби дегенде канчаларыбыз сираны окуп, ушундай түшүнүктөрдөн алыс, Аллахтан түшүнбөй калып өтүп кеткендер бар. Ал-мавду ат-тани аннаху саллаллаху алейхи вассалам ламма қама юндирухум ани-ширк ва я'муруhum бидиддихи ва хува ат-таухид. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не кылды эми ошондон кийин? Караңыздар. Бул ширктен кайтарды, эскертти. Бул Аллахтын жалгыздыгына, Аллахтын өзүнө ибадат кылууга каршы келген нерсе. Алланын акысын тебелегиңе барабар. Ширк кылбагыла деп кайтарып баштады. Кимдерди кайтарды? Ошол Меккедеги өзүнүн туугандары деле бар, атасынын бир туугандары деле бар. Уруулары бүт ошо Меккедегилер. Аллахтан башка сыйынган мушриктердин бардыгын кайтарып баштады. Бул туура эмес. Аллага шерик кошпогула дегендейин жалгыз Аллахтын өзүнө чакырып, жамандыктан кайтарып баштады. لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын буттарын айтпай эле, жалгыз Аллахка сыйыныш керек, ибадатты Аллага гана арнаш керек, Аллага гана багытташ керек, ширк деген бул жаман десе, тиги Меккенин мушриктери деле унчукмак эмес дейт. Себеби дегенде ал Меккенин мушриктери өздөрүн ширк кылып атабыз деп эсептеген эмес туугандар. Өткөн жогоруда айтпадыкпы? Алар ооба биз ширк кылып атабыз деп айткан эмес. Аллади нахну алейхи туқаррибу илаллахи бил аулия ва салихин. Себеби алар кылып аткан ишин ширк эмес. Биз бул жакшы адамдар менен, бул айкелдер жакшы адамдардан болгон, ушулар менен Кудайга жакындайбыз. Биз Кудайга шерик кылган жокпуз. Биз Кудай Тааламга уларды ортомчу кылып атабыз. Ушул менен Кудай Тааламга жакындап атабыз деген түшүнүктө болушкан да мушриктер. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтса, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылайлы, ширк кылбайлы, шерик Аллахка эч кимди кошпойлу, Аллахтан эч кимге теңебейли десе, тиги мушриктер деле ооба Мухаммад, сен туура айтып атасың деп эле алар деле коштоп, колдоп тура бермек дейт. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тек гана жалпылап эле айтып койгондо, ширк деген жаман, таухид деген жакшы, жалгыз Алла Тааламдын өзүнө ибадат кылган жакшы, Аллахтан башкага сыйынган болбойт деп эле жалпылап эле айтып койсо, мушриктер деле унчукман эмес дейт. Туура деп. Эмнеге? Себеби мушриктер өзүн мушрик деп санаган эмес. Өздөрүн биз ширк кылып атабыз деп айткан эмес. Анан караңыздар, кызык жери эмне болуп атат бул жерде? Лам якраху далика вастахсануху ва хаддасу анфусахум биддухули фи. Керек болсо алар жаман көрбөйт эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды колдомок эле. Алар туура айтып атасың, биз деле ушуну кылып атабыз деп мушриктер айтмак дейт. Качанга чейин туугандар? Иля ан сарраха бисабби динихим ва тажхили уламаихим. Фахина идин шаммару лаху ва ли асхаби ан сақил адава. Качанга чейин алар колдоп унчукпай, Мухаммад сен туура айтып атасың деп турмак эле саллаллаху алейхи вассалам. Качанга чейин дейт? Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтты. Эй, силердин диниңер туура эмес. Силер надандык кылып атасыңар. Силер караңгылыкта, могу айкелдериңерге чакырып аткан, буттарга чакырып атканыңар бар караңгылык, бул туура эмес дегенде анан жинденип баштады алар. Көрдүңүздөр? Ошондо гана жинденди. Көзүнө сайып айтты да, мына кабырларга барып сыйынып атканыңар, айкелдерге сыйынып атканыңар, могу таштарыңарга, могу эстеликтериңерге, Меккенин айланасына, Кабанын айланасына толтуруп алган буттарыңар бардыгы туура эмес.
дегенде ошондон анан жинденип баштады булар. Мындай жалпылап айткан жок, көзүн саябай айтты да. Мына силердин кылып аткан мунуга амалыңар туура эмес дегенде. Эмнеге себеби дегенде алар кылып аткан амалын жакшы, Кудай Тааламга жакындап атабыз, Алла Тааламга ортосуна ортомчу кылып атабыз деген түшүнүктө болушкан. Ошол учурда анан душманчылык баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кыйнап, жан жөөкөлөрүн өлтүрүп, сабап, камап, туткунга алып, ушундай душмандыктарын баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтты. Эй могул, Лат деген бутуңар бар, Озза деген дагы бир айкелиңер бар, Манат деген дагы бир айкелиңер бар, мына мындай. Ушулардын бардыгы сыйынганга, ошолдун алдына бар чекеңерди тийгизгенге жүгүнгөнгө болбойт деп туруп, ар бирин көзүн атаганда, анан кийин алар айтты: "Эй Мухаммад, сен биздин кудайларыбызды сөктүң, биздин буттарыбыздын баарын жокко чыгардың" деп. Жана ошол айкелдерге, буттарга чакырган адамдардын бардыгы адашууда деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеген. Ошондон булар жинденип, ачууланып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандыкты баштады. Не деп айтып баштады? Саффаха ахламана ва абадинана ва шатамалихатана. Эй бул Мухаммад деген келип алып биздин үмүт кылып аткан ушундай нерсебизге доо кетирди, динибизди кемчиликтерин айтып айыптады, кудайчаларыбызды сөктү, ата бабаларыбыздан бери келаткан нерсебиздин баарын жокко чыгаргысы келип атат деп, анан бири-бирине айтып, кол топтошуп, муну ары же бери кылабыз, жок кылабыз деп, ошондой душмандыктарды баштады туугандар. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лау аннаху машатама алихатахум вала аба динахум ма колу лаху шейан. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кудайчаларын жанагындай айкелдерин сөкпөгөндө, жамандабаганда, айыптабаганда, анда алар эчтеке демек эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фалау ихтасара аля каули, минтип эле айтып койгондо, ширк деген жаман, таухид деген жакшы деп койсо, алар деле колдоп, "О, ширк деген жаман, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынган жакшы" деп коюп жүрө бермек эле дейт. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзүн сайып айтты. Силер мына кээ бириңер пайгамбарларды, кээ бириңер жакшы адамдарды дедиңер, кээ бириңер периштелерге сыйынып атабыз дедиңер. Ал периштеңер болобу, пайгамбар болобу, жакшы адам болобу, ким гана болбосун, эч кандай зыян бере албайт, эч кандай пайда бере албайт, эч кандай силердин үмүтүңөрдү актай албайт. Силер жөн эле кур эле убактыңар коротуп атасыңар, күчүңөрдү коротуп атасыңар, жөн эле курбанчылык чалып атасыңар. Могу айкелдерден эч бир бул жаны жок, бир жөн эле эстелик деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай нерсе айтканда, аларга жаккан жок бул сөздөр. Анан не деп жинденди? Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен биздин динди кудайчаларыбызды сөктүң, биздин Кудайга сыйынып аткан жолубузду кемчилик деп айттың. Бул сөзүң менен сен биздин жакшы адамдардын аброюна шек келтирдиң, доомат койдуң деп, алар ошол Кудай Тааламга биз ортомчу кылып аткан адамдардын кемчилик кылдың деген сөздөрдү айтып баштады. Биз буларды урматташ керек. Булардын үстүнө, кабырдын үстүнө күмбөз, жанагындай эстеликтерди коюш керек. Себеби булар кээ пайгамбар болгон, кээ жакшы адамдар болгон, кээ мындай болгон, тигиндей болгон. Биз ушуларды урматтап, сыйлоо менен Кудай Тааламдын алдында кадыр баркка ээ болобуз. Тирүүсүндө булар жакшы иштерди кылып жүргөн, өлгөндөн кийин кантип биз буларды сыйлабай коебуз? Тирүүсүндө булар Кудайга жакын болгон, өлгөндө кантип Кудайдан алыс болуп калат булар? Биз ушулар аркылуу ушуларды ортомчу кылуу, ушуларга Кудай Тааламдын алдында биздин талабыбызды талашып шапаат кылат. Биз буларды таштабайбыз, буларды биз ортомчу кылабыз. Сен буларга тийишпегин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен булар не кылган? Күрөшкөн. Ушул нерсе жаккан жок буларга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтты, булар силердин дуаңарга жооп бербейт, пайда бербейт, зыян бербейт деген нерсени алар не деди? Биздин динибизди сөктү деп, бизди жамандап атат деп түшүндү. Эми караңыздар. Файда арафта хада арафтан ал-инсана ла ястaqimu lahu islam wa law wahadallaha wa taraka ash-shirk illa bi'adawati al-mushrikin wa at-tasrih lahum bil-adawati wal-bughd. Kama qala ta'ala. Аллах Таалам айткандай, мына караңыздар. Эми бул нерседен эмне түшүнүктүү болот бизге туугандар? Бул экинчи журдан байкасаңыздар, эмне сабак алабыз? Бул нерсе менен бизге белгилүү болот. Сиз исламды практика кылып, динде жүрөсүз. Аллах Таалам жалгыз өзүнө сыйынам дейсиз. Мен ширктерди таштайм дейсиз. Бирок мушриктерге, Аллахтан башкага сыйынгандарга башыңыз оорубайт. Эми сыйынса өзүнүн кудайы да. Ар кимдин өзүнүн ишенимин урматтап коюш керек да деген түшүнүктөсүз. Мен аны жаман көрбөйм. Мен кылам өзүм Кудайга сыйынып атам. Ташка сыйынабы, уйга сыйынабы, мен башым оорубайт. Ар кимдин ишенимин сыйлаш керек деген жүрөгүңүздө жаман көрүү деген жок. Ал эми сенин апаңды, атаңды бирөө сөгүп койсо кандай жаман көрөсүң? Керек болсо башка бирөө өзүнүн атасын сыйлабай, ата энесин сыйлабай жатса кандай жаман көрөсүң?
Айтып койбойсуң го. Мен главный ата энемди эле сыйынып атам, башым оорубайт бирөөнүн. Жок, жүрөгүң ооруйт, бооруң ооруйт. Кейисиң, жүрөгүңдү жаман көрөсүң. Анан кандай Алла Тааламга сыйынбай, башка бир буттарга сыйынып, Кудай Таалам акысы тебилип атканда мен башым оорубайт деп каласың. Ана Алла Таалам берди Куранда айтып атат. Ла таджиду каума юъминуна биллахи вал яумил ахир юаддуна ман хаддаллаха ва расула. Сен дейт, Аллахка иман келтиргендер, акыретке иман келтирген момундардын мындай абалда таппайсың дейт. Алар ким Аллахка жана Алланын элчисине каршы тургандарды жакшы көргөн дейт. Кантип биз жакшы көрөбүз жүрөгүм, башым оорубайт. Аллахка сыйынбай, кабырга сыйынып атса, Аллах Тааламга сыйынбай, даракка сыйынып атса, Аллах аны жаратып ырызык берет болсо, сууга сыйынып атса, отко сыйынып атса, күнгө, айга сыйынып атса, айкелдерге сыйынып атса, менин башым оорубайт. Мунун деле сыйлап коюш керек. Сыйынуусун өзү билет да, эркиндик да. Жок, туугандар. Бул нерсе менен бизге белгилүү болду. Мындай адамдын исламы туура болбойт. Жүрөгүңүздө жакшылыкты жакшы көрүңүз, жамандыкты жаман көрүңүз. Жакшылыктын башаты Аллахка ибадат кылуу экен. Жамандыктын башаты Аллахка шерик кошуу экен. Жакшылыкты жамакшы көрмөйүнчө, жамандыкты жаман көрмөйүнчө ыйманыңыз толук болбойт экен. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле ошентсе болмок да. Экинчи учурда. Булар өздөрүнүн немелерине сыйынып атыптыр. Ким келсе бул динге келсин, исламга. Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынгандар болсо, бул жака өтсүн, сыйынбайм дегендер тияка деле өтө берсин. Өзүңөр билгиле. Биз силер менен душмандык кылбайбыз. Силер бизге душмандык кылбагыла. Ар кимиз өзүнүн жолубузду тутуп жүрө берели жашынакы болуп деп. Керек болсо мындай сунуштарды айтып келди го мушриктер. Пайгамбар саллаллаху алейхи байлык десең байлык берейли, бийлик десең бийлик берейли, Меккенин эң сулуу кыздар десең сулуу кыздарын берейли. Не десең аткарайлы. Болгондо эле биздин кудайларыбызды сөкпөчү. Биздин мына буттарыбызга тийишпечи. Бизди туура эмес жолдо деп айтпачы. Бул жолго, бул айкелдерге чакырган адамдардын жолу адашуу деп айтпачы. Элибизди бөлбө, биз ата бабабыздан келген бул дин, Мухаммад. Унчукпа, сага келгендерди өзүңдүн диниңди практика кылып жүрө бер. Бизге тийишпе деп. Ошондой делегаттар келип пайгамбар саллаллаху алейхи түрлүү түркүн сунуштарды айтпадыбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи көндүбү ошол нерсе? Жок, анткен жок. Керек болсо оң колума күн, сол колума айды алып берсеңер дагы, бул жолго чакырууман мен кайтпайм деди. Бул Аллах Таалам дини. Дин, ибадат жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналыш керек. Мумтахана сүрөсү: О Аллахка иман келтиргендер, жөөттөрдү жана христиандарды өзүңөргө дос тутуп албагыла. Ким аларды дос тутуп өздөрүнө алган болсо, алар ошолордон болот. Аллах Таалам залымдарды түз жолго жолдобойт. Менин душманымды жана душманыңарды дос кылып тутуп албагыла, жакындык кылып. Алар чындык, акыйкат келген нерсеге капыр болушту, чындыкка капыр болушту деп. Дос тутпа деген сөз аны өлтүрүп сал, аны кордоо деген эмес туган. Ошол Кудай Тааламга ибадат кылбай, жалгыз Аллахтын өзүнө арнабай ибадат кылганды сиз жактырбаңыз. Ошол нерсени жакшы көрүп, мага ысык да эмес, суук да эмес деп жүрөгүңүздө мындай кош көңүлдүк кылбаңыз. Кудай Тааламдан башкага сыйынып аткан нерселерди көргөндө сиз ал нерсени жаман көрүңүз деген сөз. Бул деген зулум кыл, зыян бер аларга деген сөз эмес. Ошон үчүн Алла Таалам айтты, акыретке Аллахка ишенген мумундар эч убакта Аллахка жана Алланын пайгамбарына каршы келгендерди жакшы көрбөйт, алар жакын тутпайт. Ибрахим алейхиссалам атасы менен дос болду, атасы буттарга сыйынып, ошону колдоду, атасынан олак болду, бул жолду колдогондо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абакеси, ош Абу Жахил атасынын бир туугандары эмне кылды? Ошол динден тосуп, ширк кылгандарга кандай чара көрдү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Анан бүгүнкү күндө адамдар келип алып, мен аларды жаман көрбөйм, жүрөк деген таза болуш керек, анан дин деген достукта болуш керек, толеранттуулук болуш керек, тияк бияк деп жалпы сөздөрдү айтып туруп, ар ким каяка сыйынса сыйына берсин деген бул баары адашуу туугандар. Мунун баары адашуу сөздөр. Албетте, мамлекет деңгээлде ошо саясатта ар кандай келишимдер боло берет, кызматташуу боло берет, соода саттыкта, саясатта. Биз бул жерде сүйлөп аткан сөзүбүз дин маселесин сүйлөп атабыз туугандар. Анын ишеними боло берсин, сенин ишениң боло берсин. Кейлер айтып коет экен да, жанагы аятта лакум динукум валия дин деген. Ошол ыктыяр депчи. Силер өз диниңерде кала бергиле, биз өз динибизде кала, бири-бирибизди мажбурлабайлы, бири-бирибизге айтып эле коелу, бири-бирибизге таңылбай эле коелу, бири-бирибизди чакырып эле коелу деген сөз. Бүт ошол адашкан секталардын сөздөрү. Капырлар ошол адашкандар, мусулмандар ал жалгыз Аллахка чакырбасын, ширктен кайтарбасын, пайгамбардын жолуна чакырбасын деп ушундай түшүнүктөрдү алып келген. Мындай эрежени алып келе турган болсок, анда чакырбайбыз эч ким.
Бирөө бутка сыйына берсин, бирөө уйга сыйына берсин, бирөө сууга сыйына берсин, бирөө ташка сыйына берсин. Ар кимдин өзүнүн сыйлаган сыйынганына сен тийишпе, айтпа, эскертпе. Мындай жолду келген жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосу ушунун артынан чакырам деп, жакшылыкка чакырам, жамандыктан кайтарам деп ошондой кыйынчылыктарды көрдү. Өзүнүн эң сүйкүмдүү болгон ушул Меккеден ыйлап чыгып кетти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эй Мекке, сен мага жер бетинде эң сүйкүмдүү жерсиң. Эгерде менин коомум чыгарбаганда мен чыкпайт элем бул жерден деп. Эмне үчүн чыкты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерден? Ошол жакшылыкка чакырган, ал жалгыз Аллахтын өзүнө ибадатка чакырган, алардын шерик кошуп жанандай кылгандардан кайтарганда жаккан жок Меккенин арабтарына. Сен элди, жерди бөлдүң, ата бабаларыңдын динибизден бөлдүң деп ошондой аттар менен атап туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды канча талкалап, кан агызып, ташпараңга алып урду го. Тоифте болду. Канча деген сахабалар өлдү ушу Меккеден да кыйнап. Wa illa famalladhi hamala al-muslimina ala as-sabr ala dhalika al-adab wal-asar wad-darb wal-hijra ila al-habasha. Эми ойлонуп көрүңүздөр туугандар, ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосундагы учурлардын бирин караңыздар, ушу экинчи учурда. Эмне абал түрттүп ошол сахабаларга сабырды кылыштыкка, ошондой азапка душар болуштукка, туткунга түшүшкө, аларды уруп токмок алыштыкка, жана кээ өзүнүн туулуп өскөн жерине батпай, Африкага кетти го. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы болгонуна Усман радиаллаху анху канча деген аттуу баштуу сахабалар өзү туулуп өскөн жерине батпай, ошо Африкага айдалып кетти го, Эфиопияга. Эмне жыргагандан кетти ошол жака? Эмнеге кетти иште? Себеби ошол Меккедеги мушриктер батырган жок. Бул сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды колдоп, ширкти жаман көрүп, таухидти жакшы көрүп, пайгамбарды колдоп, жанында айкелдердин баары туура эмес экен, ал адашуу экен, бул караңгылык экен, Аллахтын жолуна тосуучу нерсе экен деген нерсе чакырыктарды жасады. Ошол нерсе жакпагандыктан алар душмандык кылды мушриктер. Анан кыйналып кетишти алар. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көрдү ошолордун, душмандык кылды. Жаңы жогоруда айтканда Шейх Фаузан да ушуну айтып атат. Ва илля лау аннахум сом, эгерде ошол сахабаларчы ушундай өлүмгө душар болуп, камалып, кыйналып отурбай эле минтип жүрө берсечи, өздөрү орозо тутуп коюп, ибадаттарын жасап коюп, зикирлерин кылып коюп, эч кимге, мушриктерге диниңер туура эмес деп айтпай эле тынч жүрө берсе болот беле? Болот болчу. Эч нерсе мушриктер ошону айтты да мушриктер. Биз тийбейбиз силерге. Болгон ибадатыңар кыла бер, эмне кылсаңар кыла бергиле өзүңөрдү. Биздин кылып аткан, сыйынып аткан жолдорубузду силер аралашып тоспогула. Адамдарга чакырып, булардын жолу туура эмес деп айтпагыла. Булардын ибадат кылып аткан айкелдери пайда бербейт, зыян бербейт, эч кандай жөн эле бир жаны жок нерсе убара деп айтпагыла. Болду деди. Ошол эле нерсе деди. Талап. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, сахабалар айтты, ошонун артынан булар жанагындай иштер жасагандан кийин душмандык кылды, өлтүрдү, сабады, камады. Анан ошо батпагандан алсыздар качты Меккеден. Себеби алардын баарын өлтүрүп салган мүмкүнчүлүгү бар эле мушриктердин. Качты, Эфиопияга кетти, жерге отуруп. Бир топ сахабалар кетип калышты. Туура урууларынан кээбилерин ошол жерде мусулман болсо дагы уруусу чоң, мүмкүнчүлүгү бар, жанагындай Хамзага радиаллаху анху сахабадай, Умар ибн Хаттабдай, Абу Бакрдай чоң сахабалар калды. Алардын себеби орду чоң эле. Бирок иманга, исламга келген алсыз жөнөкөй адамдар да көп болгон. Аларды мушриктер бирден кармап эле баса калып, өлтүрүп, кыйнап, бойкот кылды. Эч нерсе сатпайбыз буларга деди. Эч нерсе буларга бербейбиз деди. Кандай кордуктарды көргөзгөн жок ошо 13 жыл бою Меккеде. Элестетиңиздер, 13 жыл бою намаз, орозо, зекет деген сөз болгон жок. Жалаң ушул. Ширк, таухид, ширк, алар болсо ширкке түртүп атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухидке тартып атат. Жалгыз Аллахтан өзүнө гана ибадат кылалы десе, алар жок. Андай дин эмес биздин дин. Биз мына ушул айкелдер аркылуу Кудайга жакындайбыз. Ушул ортомчу кылып Кудайга жакындайбыз. Биздин үнүбүздү Кудай укпайт. Булар Кудайга жакын, ошон үчүн угат. Сен кактагы динди алып кел, түз эле Кудайга сыйынабыз деп. Булардын баарын таштайбыз деген. Болбойт деп. Мына ушунун тегерегинде согуш, келишпестик, душманчылык, жек көрүү ушунун негизинде пайда болду туугандар. Анан Мадинага көчөрдө кетерде анан парс болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолдорду эки эле намазды окучу келген, алда Алла алам пайгамбарга гана өзү гана ошо эртең мененки намаз, анан кечки намаз. Бул пайгамбарга өзүнө гана тиешелүү болгон. Намаз парс болгончо 10 жыл бою намаз деген сөз болгон эмес. Бүт чакырыктын бардыгы ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах.
Эгер Аллахка ыйман келтирген болсоң, Аллахтан башка эч кимге сыйынба. Мына мен ошол жолду алып келдим деп пайгамбар өзүнүн элчи экенин, пайгамбар экенин көргөздү. Мына менин жолум жолдогум. Ошонун тегерегинде болду. Эмне сөздүн өзөгү бул жерде? Максат эмне? Жакшы түшүнүп алыш керек. Бул нерселерди туугандар, кээ бирлер ошо алымдарга кайтпасак, алымдардын түшүндүрмөсүн укпасак, билбесек, сыйраны айтпадыкпы? 1000 жолу окусаңыз деле бул жерлерди көз килбей өтүп кете бересиң. Ошо башкасын билбесең да ушул жерлерин билип калчай деп карапайым адам, бизге окшогон адамдарга алымдар эмгек кылып, ушунун негизги того дережелери мына. Ушуну айткысы келген, ушунун негизинде ушундай болду деп бизге түзүп берип атат жеңилдетип. Эми караңыз, андан кийин эмне дейт? Ма аннаху саллаллаху алейхи ва саллям архамун нас лау яжид лахум рухсатан ла архаса лахум ва кайфа ва кад анзалаллаху таала ва минан наси ман якулу аманна биллахи fa idha udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Эми караңыз, беде Шейхул Ислам айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга эң мээримдүү, жумшак, аябай жакын, жеңил адам болгон. Эки нерсе болсо дайыма жеңилдикти тандаган, адамдардын көңүлүнө караган, уруксат берүүгө аябай пайгамбар жумшак адам болгон. Ушунчалык сахабаларды кыйнабай, ошол Араб жарым аралынан элестетиңиздер, Африкага жер которуп кетүү, жөө кеткени бар, төө мингени бар, азыркыдай техника жок, ошондой кетүүгө уруксат берип. Андан көрөкчө келгилечи ушул мушриктер менен кыйналыша бербей, булардын динин сөкпөй, булардын жолу туура эмес деп эле бир компромисске келип, бир түшүнүккө келип, силерди кыйнабай, жакыныңар өлүп кетип атат, ушул жер которуп кыйналбай эле бир түшүнүккө келип алалы дагы тынч өзү отуруп эле десе деле болмок да. Жок, бул себеби мындай дин жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уруксат берген жок аларга. Көчкөндөрү көчүп кетүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жол көргөздү. Баланча жерде Эфиопияда ушундай падыша бар. Анын алдында эч ким зулум чекпейт. Ал адилеттүү падыша. Бул жерде өз жериңерде ушул Аллахтын диндин артында силер кыйналып жүргөндөн көрөк, же болбосо ушунун артында кыйналып ыйманыңарга ажырап калуу коркунучу болгондуктан силер баргыла тынчтык жакка деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жол көргөздү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да арде андан кийин эле көп өтпөй 13 жылдан кийин булар Мадинага көчүп кетип атпайбы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага эмнеге кетти? Ошол Меккеге батпай калды. Меккени арабтар батырбай койду. Уже акыркы күндөр пайгамбарыбызды өлтүрүүгө камдана башташты. Балки камданып калган. Ошол күнү чыгып кетпеген, өлтүрүп салмак. Бирден баарын өлтүрөбүз деген кам көрүшкөн араб. Жок, себеби бул дин, туугандар. Дин ошол Аллахка ыйман келтирип, ошол ширктен баш тарткан үчүн аларды мушриктер өлтүрүп салууга кам көргөн, аракет жасашкан. Бул андайга макул болуп, келгиле анда силерге биз унчукпай эле, биз силерге унчукпай эле деп андай нерсе болгон эмес динде. Пайгамбар андай нерсе чакырган эмес. Мына ошондой нерсеге макул болбогондуктан жанандай нерселерге душар болду. Эми мына аятта айтып атат. Караңыздар, эмне дейт? Адамдардын арасынан ушундайлар бар дейт. Аллага ыйман келтирдик деп айтышат. Эгерде бирок ушул Аллахка ыйман келтирген жолунун артынан бир зыян көрүп калса дейт. Бир зыян көрүп калды. Эмне дейт? Жаала фитнатан нас, адамдардын бир зыянын эмне кылып алат? Кa'адабилlah, Аллахтын азабындай кылып көрүп алат дейт. Бир аз ушул туткан дининде, ыйманындан бир аз зыян көрүп калса, ошону Аллахтын азабындай кылып ойко кайкы болуп кетет. Динин таштап салат. Ай койчу, ушинтип кыйналгандан көрөк сен менен келиштим, давай. Кээ бирлер намаз окуп жүрөт, анан бир аз жумушу көйүп кетсе намаз таштап салат. Кээ бирлер дин намазын окуп келип анан бирөө адамдардан жаман сөз угуп калса эле, кой ушинтип жаман сөз уккандан көрөк тынч эле жүрөйүнчү деп бирөө сакалын алып салат, бирөө жолугун чесип салат, бирөө намазын таштап салат. Кичинекей эле сөздү көтөрө албай эле. Бул деген сөз ушу ыйманыбыздын жүрөктөгү даражасы канча экен. Сахабалар кандай кыйналды? Жанын берди, өлдү бул жолдо. Мына ошону айтып атат берди. Кээ бир адамдар ыйманы жакшы орно электер, диндин атынан бир аз кыйынчылык келип калган болсо, ошону Аллахтын азабындай кылып ойко кайкы болуп кетишет деп атат. Сөз сынат да, силер эмне Аллахка ыйман келтирдик, түз жолдо биз имам мусулман болуп калдык десе эле бейиш кирип кетесиңер. Жок, момун адам ошол ишенген ыйманы, сүйлөгөн сөзү ошого да сыналат. Өйдө ылдый болот жашоо. Жеңил оордугу менен, жакшылык жамандыгы менен. Анан кичине сыноого, адамдардын жаман сөзүнө сабыр кыла албай, анан эмне тозок отуна сабыр кылам деп Шейх Фаузан айтып атат. Сабыр кылып кой, бул жашоодо. Өйдө сүйлөйт, жакшы сүйлөйт, бир жаман сүйлөйт, диниңди сөгөт, жүргөн жолуңду жамандайт. Сабыр кылып кой.
Анан буларга сабыр кылбай кантип анан акыретте Аллахтын азабына сабыр кыласың? Кантип? Булар ошол сахабалар түшүнгөн. Бул жашоо кыска. Пайгамбар Аллах Таалам бизге жакшылык кылып элчи берди, акыркы пайгамбар. Ушунун жолун тутайлы. Ушул кыйынчылыктарга сабыр кылайлы. Дин душмандары ошондой кыйынчылыктарды жасашты. Мына туугандар, ушул экинчи учурда кыскалап айтканда, жалпылап айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул мушриктерге жолу туура эмес экен, сыйынуу жолу туура эмес экен. Булар адашкандар экен. Алардын сыйыны Кудай деп силер сыйынып аткан нерсеңер эч кандай пайда да, зыян да бербейт экен. Жөн эле убара экен. Алла Тааламдын силер мындай жол менен Алла Тааламда жакындоо эмес, Аллахтан алыстайсыңар. Аллахтын райымын алуу эмес, Аллахтын налатын аласыңар. Бейишке кирүү эмес, тозокко киресиңер деген нерселерди айтты. Бул жолуңар туура эмес. Бул адашуу. Буга чакырган адамдар да адашканда дегенде алар жинденип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бүт колунан келген зыяндарды жасашкан булар. Атасынын бир туугандарына чейин, пайгамбардын атасынын бир тууган, чоң атасынын бир туугандары аяган эмес. Мына ошо сахабалар кыйналышты, канчалар жан берип кетти, камалды, туткунга түштү. Болгону эле ал мушриктер эмнени талап кылды? Биздин динди сөкпө, жамандаба, пайда да бербейт, зыян да бербейт деп бизди адамдарга антип агитация кылып, дават кылып чакырбагыласызер. Өзүңөргө келгендер менен чектелип коюп жүрөргүле. Алар кисеби көрүп атты, күндөн күнгө ошол арасындагы адамдар иманга кетип калып атканын, саны азайып аткандарын көрүп атты, мусулмандардын көбөйүп аткандарын көрүп атты. Бул нерсе менен эмне түшүнүктүү болуп турган? Адам баласы, мен иманга келдим, намазым бар, Кудайга ишенем. Анан ким эмнеге сыйынат? Ар кимдин ибадатына сый көргөзөм. Эркиндик деген болуш керек. Ар ким өз жүзүн туура деген жолун тута берсин. Башым оорубайт, мага муздакта эмес, суукта эмес деген бул туура эмес түшүнүккен турган. Жакшылыкты билдиңби, жакшы көр. Жамандыкты билдиңби, жаман көр. Жакшылыкты билдиңби, жакшылыкка чакыр. Жамандыкты билдиңби, жамандыктан кайтар. Жамандык жолдордо жүргөндөрдү жаман көр жүрөгүңдөн. Жаман көр деген бар өлтүрүп сал, ага зыян бер деген сөз эмес. Жакшылыкта жүргөн адамдарды жакшы көр. Жакшылыктын башаты жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылуу экен. Жамандыктын башаты эч бир жамандык жетпейт экен бул нерсе. Аллахка арнабай, башка нерсеге арноо ибадатты. Аллахтын өзүнө сыйынбай, башка нерселерге сыйынуу. Анан башкага сыйынып жүргөн адамдар менен дос тутуп, ай сен деле сыйына бер, мен деле сыйынып атам. Сен өзүңдүн диниң үчүн, мен өзүмдүн диним үчүн. Анан Кудай бир деп коет кайра түркөлү. Мындай эмес экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дини мындай эмес экен туугандар. Мына сирада экинчи учурда мына аяттар келди. Канча деген окуялар келди. Ошо сирада келет бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дини мындай болгон эмес. Анан бүгүнкү күндө жанатип адамдарды бурмалап атат. Толеранттуулук, диндерди бириктирейли деп. Бул деген исламды талкалайлы деген сөз да. Диндерди бириктирейли. Диндеги ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу чакырыгы мындай болгон эмес. Анда бириккенде анда ошол мушриктер менен жүрө эле. Силер өзүңүзгө сыйынып эле, биз өзүбүзгө сыйынып эле деп жүрө бермекти анда пайгамбар. Кыйналмак эмес. Меккеге, Мединага да кетмек эмес, Эфиопияга кетмек эмес. Бир эмес эки жол кеткен сахабалар. Хабашия деп коет, Эфиопия азыркы ошо Африкага. Мадинага көчүп кетти го. Өлүгү да ошол Мадинада калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жака көмүлдү.